Бул суроолордун чыгарылышын билбей туруп, ЖРТ тестине кирбегиле деп сунуштамакмын. Математикадан бир маселени карап көрөлү. 3 бурчтуктун эки жагынын узундуктары 5 жана 8ге барабар болсо, анда төмөнкүлөрдүн кайсынысы анын 3-чү жагынын узундугу боло албайт дейт. Видеону паузага коюп туруп чыгарып көргүлө, анан менин жообум менен салыштырасыңар. Мен иштеп баштайын. Анда биз 3 бурчтукту элестете турчу болсок, анын бир жагы бар, анан экинчи жагы бар. Бир жагынын узундугу 5 экен, экинчисиники 8 экен. Үчүнчүсүнүкү канча боло алат десеңер, эгер силер бул суроолорду көп иштеген болсоңор, оңой эле жаттап калгансыңар, меңерге сиңип калган, иштей аласыңар. Бирок биринчи жолу көрүп атсаңар, анда адашышыңар мүмкүн. Мен биринчи эмнени көрсөтөйүн? Бир 3 бурч, эки сызык менен кандай 3 бурчтук чыгара албайбыз? Мисалы, бул пульт. Бул үчөө менен мен 3 бурчтук чыгара алам. Анткени мындай кылсам 3 бурчтук чыгат. Кайсы менен 3 бурчтук чыгара албаймын? Эгер бул пульт өтө эле узун болгондо, мисалы мына колумдай узун болсо, анда бул үчөө менен мен 3 бурчтук чыгара албайм. Анткени, карагыла, бул жерге келет, анан мунун учуна жетпей калат. Бул түз сызыкта учуна жетпей калат. Мына түз койсом дагы экөө келип туруп ортодо калып кетет. Ошондуктан 3 бурчтук чыкпайт. Өтө узун болсо дагы, өтө кыска болсо да 3 бурчтук чыкпайт. Үчүнчү тарап. Ошону кантип табабыз? Биз мындай табабыз. Үчүнчү тараптын узундугун x дей турчу болсок, анда мындай бир формула бар. 8ден 5ти кемиткенибизден x чоң болот, а бирок 8ге 5ти кошкондон кичине болот. Ошондо үчүнчү тарап 3дөн чоң болуш керек экен, а бирок 13дөн кыска болуш керек экен. Ошондо гана биз 3 бурчтук чыгара алабыз. Эгер 3дөн 3кө барабар болсо дагы чыгара албайбыз. Анткени 5 менен 8ди койсок, эмне болуп калат? Бул жагы 5 болот дагы, бул жагы мындай келип 8 болот. Экинчиси дагы. Экөө бир түз сызыкка жазып, 5 менен 3тү кошкондо 8ге барабар болгондуктан, эки мындай түз сызыктар пайда болуп калат бизге. Ошондуктан биз андай жерде 3 бурчтук чыгара албайбыз. Демек, x-ыбыз 3дөн чоң болуш керек, бирок 13дөн кыска болуш керек. Бул жерде баары 3дөн чоң, 13дөн кыска, а бирок бул 3кө барабар. Ушул вариант туура эмес. Дагы башка билимоттон силер видео сабактарды көргүңөр келсе, биздин Билимот KG сайтына кирсеңер болот. Ыңгайлуу видео сабактар бар, тесттери бар, алардын чыгарылыштарыга чейин көрсөтүлгөн. Баштапкы сабактары бекер, регистрация бекер, сайтка кирип, жаңы логин, жаңы пароль түзүп, баштапкы сабактарды бекер көрө аласыңар.